Саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кармалганы кабарланды. Бул тууралуу адвокат Замир Жошов маалымдады. Анын айтымында 7-8 августтагы Кой Таштагы окуялар боюнча Жээнбеков Ички иштер министрлигине суракка чакырылган. Ал жерде бул окуя боюнча шектүү катары кармалгандардын бири Кыяз Смайылов менен беттештирилген. Ошондой эле Жээнбеков шектүү катары ИИМдин убактылуу кармоо жайына киргизилген. Учурда мен адвокат катары иш менен таанышуу үчүн баратам, деди Жошов. Ички иштер министрлиги бул боюнча расмий маалымат тарата элек. 49 жаштагы Равшан Жээнбеков Жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Ал 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Кой Таш айылында болгон үчүн буга чейин да ИИМге суракка чакырылган эле. Жогорку кеңеш Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун уккан. Анын жүрүшүндө айрым депутаттар Равшан Жээнбековдун жоопкерчилигин кароого чакырышкан. Кечээ 12 декабрда хоккей боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы кышкы Олимпиада оюндарынын тандоо турунун экинчи баскычында Исландиянын командасы менен беттешти. Улуттук курама Исландиянын командасына 9-4 эсебинде жеңилүүгө учурады. Эскерте кетсек, мелдеш 12 декабрдан 15 декабрга чейин Румыниянын Брашов шаарында өтөт. Бүгүн кыргыз хоккейчилери Румыниянын командасы менен ойун өткөрөт. Францияда 8 күн катары менен иш таштоо уланып жатат. Жумушчулар пенсия реформасына каршы чыгып жатышат. Бул 1995 жылдан берки эң ийри акция. Ага 100 миңдеген киши катышууда. Коомдук транспорт, чукул кызматтар үзүл-кесил иштеп жатканына карабай, эл негизинен иш таштагандарды колдоп жатат. Кээ бир жерлерде демонстрациялар баш аламандыкка жана тополоңго айланып кетти. Өткөн жумада бир нече шаарда полиция менен демонстранттар кагылышкан. Каршылык акцияларына карабастан, шаршембиде Франциянын премьер-министри Эдуард Филипп реформа планы мурдагыдан бир топ өзгөргөнүн билдирди. Ага ылайык пенсия реформасы мурдагыдай 1963 жылкылардан бери эмес, 1975 жылдан кийин төрөлгөндөргө гана тиешелүү болот. Пенсия курагы 62 жаш бойдон кала бере турган болду. АКШ Конгрессинин Сенаты биринчи дүйнөлүк согушта Осман империясы учурунда 1915 жылы армяндардын жапырт өлтүрүлүшүн геноцид деп сыпаттаган резолюцияны жактырды. Буга чейин бул оңдуу резолюцияны кабыл алуу аракеттеринен майнап чыккан эмес. Америкалык мыйзам чыгаруучулар НАТО боюнча өнөктөш Түркия менен мамилелерди бузууну каалабай келишкен. Тарых булактарына ылайык биринчи дүйнөлүк согуш маалында жана согуштан кийин Осман түрктөрү 1,5 миллиондор армянды өлтүрүшкөн же депортациялашкан. Бир топ тарыхчылар жана айрым өлкөлөр ал окуяларды тукум курут деп эсептешет. Анкара армяндардын өлүмү Осман империясынын кулашын коштогон кайгылуу окуялардын жыйынтыгы болгонун, ал жылдары түрктөр да жабыркаганын айтып, геноцид тууралуу дооматтарды четке кагып келатат. Түркия өлгөн армяндардын саны айтылгандан алда канча аз болчу деп ырастоодо. Британияда консервативдик партия алдын ала эсептөөлөр боюнча соңку 32 жылдан бери алгачкы жолу шайлоодо чоң жеңишке жетишүүдө. Азыркы премьер-министр Борис Джонсон жетектеген партия бейшембиде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен 650 мандаттын 368-ине ээ болот. Мындай шарт Джонсонго Улуу Британияны Евро биримдиктен келерки жылдын 31 январына чейин чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Джонсондун парламентти таркатуу боюнча сунушу өтпөй калган. Андан кийин ал шайлоону 12 декабрда өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун талкууга алып чыккан. Европа комиссиясы бүгүн 13 декабрда Улуу Британияда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламент шайлоонун жыйынтыгын талкуулайт. Бул тууралуу комиссиянын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен журналисттерге билдирди. Европа биримдиги Брекзиттин мөөнөтүн келаткан жылдын 31 январына жылдырууга макул болгон. Джонсон ага чейин шайлоо өткөрүү керектигин, эгер консерваторлор жеңишке жетсе, Евро биримдиктен чыгуу тууралуу келишим ратификация болорун белгилеген. Азыркы парламент келишимди кабыл алган эмес. Forbes Германия канцлери Ангела Меркелди 2019 жылдын эң таасирдүү айым атады. Рейтинг басылманын сайтына жарыяланды. Меркель саясаттан кетери тууралуу айтканына карабай 9-жылы катары менен тизменин сап башында. Саясатчы айым кызматын 2021 жылы тапшырып берет. Рейтингде экинчи орунду Европанын Борбордук банкынын төрайымы Кристин Лагард, 3-чү АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси ээлеген. 4-чү сапта Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен турат. Басылманын маалыматында быйыл Тереза Мэй Улуу Британиянын премьер-министрлик кызматынан кеткендигине байланыштуу рейтингдеги ордуда бир топ төмөндөп кеткен айтылат. Ал эми акыркы орунду эки активист кыз Трета Тунберг ээледи.